إذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فإن العبادة لا تكون صحيحة يرضاها الله إلا إذا توفر فيها شرطان. Эми бул нерсени билип алалы. Ибадат кабыл болуш үчүн, Алла Таалам ал нерседен ыраазы болуш үчүн сөзсүз эки шарт бар. Эгер ал эки шарттын бири эле кемисе, ал ибадат кабыл болбойт. Биринчиси, ал Аллах Таалам үчүн ихласта болуш керек. Аллах Таалам үчүн болуш керек, ихластуу бол, ихлас менен кыл, көңүлүң менен кыл, чын жүрөктөн кыл деген сөздүн мааниси эмне тууганда, ушунун баардыгы ошол нерседе ширк аралашпасын деген сөз. Ошол нерседе бирөөлөр көрсүн, бирөөлөр уксун, же бир башка бир максатта жасаба деген сөз. Чын жүрөктөн, көңүлүң менен, ихласың менен деген сөз мааниси ошол. Эмнеге себеби ширк аралашып кетсе, кадимки дараты бар адам, дараты бузулат да, туалетке барышы мүмкүн. Ошо даратты сындыруучу нерселер бар го. Ошо дараты жок болуп саналып калат да, кайрадан дарат алыш керек. Но ошол сыяктуу эле ибадатына ширк аралашып кете турган болсо, ошол ибадатты жок кылып калат. Кадалика ида абадта Аллаха сумма ашракта бихи батулат ибадатука. Аллага сыйынып алып туруп андан кийин ширк кылып салсаң, мындай эмес да, сыйынган соон өзүнчө ала бересиң, сыйынган соон. Анан бияка ширк кылып алсаң, күнөөсү өзүнчө жазыла берет деген сөз эмес. Анан кайсынын күнөөсү соогу көп болуп калса, ошо менен таразага тартылып, мен бейиш кирип кетем деген сөз эмес. Балки ошо кылган ибадатыңызды бул жактагы түшүп калган ширк күйгүзүп, жууп салат, жок кылып салат. Валакад ухия илейка, Куранда айтат, Алла Таалам вахий кабар берди, ла ин ашракта ла яхбатанна амалук. Эгерде сен ширк кыла турган болсоң, амалдарың күйүп кетет деп. Муну кимге айтып атат? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга айтып атат. Пайгамбарга айтып атат. Ширк кыла турган болсок, анда амалыбыз күйүп кетет. Ошон үчүн биринчи дайыма жүрөккө сактайлы туугандар. Ибадат. Ошол нерсеге сооп жазылсын, ошол нерседен Кудай Таалам ыраазы болсун десе, дайыма Аллахтын ыраазылыгын көздөйлү. Дайыма ушул. Бул себебен бул адам ушундай да заматта ниет өзгөрө берет да, ниет өзгөрүп кетет. Бир жакшы иш кылайын деп атасыз, бир кайрымдуулук кылып коеюн дейсиз, анан бирөөлөргө жарыялап салгың келет. Ай, бул берешен экен, кайрымдуу экен, колу ачык экен деп айтсын десе, кетти, сооп жок. Эмне болду? Ошончо сооп, жакшы кайрымдуулук сооп алайын дедиңиз эле. Эмне? Байлык, адамдарга сүйкүмдүү болоюн, кайрымдуу болоюн деди. Болду, кетти, сооп жок. Мына өткөндө деле оору күчөгөн кезде келип ун таркатып туруп, шайлоо келгенде силерге ун таркаттык, бизди шайлап койгула деп. Максат белгилүү болуп калды. Ал кайрымдуулугу ошол жерден голос топтош керек. Мына мисалдай берсе, бул ихласка мисалдын түрү аябай көп туугандар. Аябай көп. Орозого, ошол эле зекетке, ошол эле намазга, бүт ибадаттарга эгер адам ниетин түздөбөсө, Аллах үчүн ихлас кылбаса, ал амал кабыл болбой жүрө берет Аллахтан. Себеби максаты башка да. Ал жерден Аллах үчүн, Аллахтын ыраазылыгын бола, ушул нерсе мага сооп жазылсын, ушунун артынан Алла Тааламдан бейишти үмүт кылам, мени тозокко салбасын деген ой эмес, башка бир максат болуп калышы мүмкүн. Бийликке жетиш үчүн бир жакшы иш жасаш мүмкүн. Байлык топтош үчүн бир жакшы иш жасаш мүмкүн. Же ден соолугун чыңаш үчүн бир ошону көздөп алыш мүмкүн. Эгерде ихлас менен кылган болсо, булар деле ишке ашмак, ансыз деле. Бирок шайтан ушул жак ушуну биринчи кылып көргөзүп туруп, ошол сооп амалды жуудуруп салгысы келет да. Орозо кармайын дейсиз, угуп алдыңыз. Орозо деген ден соолукка пайда экен, арык семирбейт экенсиң, аябай ашказандарың тазаланат экен, чагарың жакшы болот экен, анан мындай деп, кой, орозо тутайынчы, бул аябай пайдалуу турбайбы ден соолукка деп, орозо тутуп алдыңыз. Сооп аласызбы? Албайсыз. Себеби дегенде сиз максат башка. Алла Таалам айтат, эмне? Орозону парз кылдым силерге таква болушуңар үчүн дейт. Орозо менен мен Алла Таалам буйруптур бул Куранда. Көрдүңүз, бүт нерсеге мечитке барбай жүрөсүз. Анан үйгө бир конок келип калды, намаз окуп жүргөндө, кой, уят, айтпайбы, эмне мечитке барбайт дейт. Деп анан ошо менен кошулуп барып коесуз. Ал кетип калды, барбай койдуңуз. Мына белгилүү эле. Ошон үчүн дайыма өзүңүз амал кылганда карап көрүңүз, эмне үчүн кылып атам бул амалды. Аялдарга тиешелүү. Караса жолук салынса жакшынакай көрүнүп калат экен, жакшы турбайбы, мода экен. Караса интернетте бүт эле жолук салынгандар көбөйүп кетиптир. Кой, мен деле жолук салып алайынчы анда. Мода болуп кетиптир го. Сооп алабы? Албайт. Ушундай бүт нерседен караңыз. Аллахтын ыраазылыгы, ихлас. Мына ошол. Анан экинчиси, туугандар. Бул жерде мейли чын жүрөктөн Аллахтан үчүн деп кылдык биринчи шарты. Экинчи шартычы,
Экинчи шарты кээде адам чын жүрөктөн Аллах үчүн деп кылып туруп, бирок экинчи шартына да дал келбесе, ал дагы амал кайтарылат, Алла сактасын. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, Муслимде келген хадисте, "Ман амиля амалан лейса алейхи амруна фахуа рад" дейт. Ким бир амал кылып, ал жерде биздин жолубуз, буйругубуз болбосо, ал кайтарылат дейт. Көрдүңүз, ихласым бар азыр. Өзүңүз салыштырыңыз. Менде ихлас бар. Чын жүрөктөн Аллах үчүн кылайын деп атам. Чын жүрөктөн мына Аллах үчүн, башка эч кимге арнабайм. Адамдардын мактаганы да кереги жок, жактаганы да кереги жок, сыны дагы, айыбы да кереги жок. Коркпойм мен, мына Аллах үчүн кылдым деп чын жүрөктөн кылдыңыз, бирок ошол кылып аткан амал пайгамбардын жолуна дал келген жок, шайкеш келген жок, туура келген жок. Өзүңүз билгендей кылып алдыңыз. Же кемитип салдыңыз динден, же кошуп салдыңыз. Мисалдап берейин, мен шам намазы 3 рекет, койчу, мен 3 кылбай мындай толук эле окуп салайынчы, 4 рекет кылып берейинчи, мындай жуп сан кылып берейин деп, болбойт, кабыл болбойт. Сапарда жүрөсүз, Алла Таала уруксат берди, 2 рекеттен оку деди, касыр кылып. Жок, мен 4 рекет окуйм. Мына ушул сыяктуу да. Ошентип динге жаңылык киргизесиң. Себеби бул анда пайгамбарды эмнеге жөнөттү Алла Таала? Алага баш ийсеңер, силер түз жолдо болосуңар деген. Кимде ким Аллахка жана Алланын элчисине баш ийген болсо, ал бейишке кирет. Эгерде Аллахты жакшы көргөн болсоңор, анда пайгамбарды элчигиле, ошондо Аллах Таала силерди жакшы көрөт. Ошондо күнөөңөрдү кечирилет. Анан мен чын жүрөк менен кылып атам, главный жүрөк менен кылып атпаймынбы деп, бирок амалыңыз туура келбесе, ал дагы болбойт. Кээде кээ бир адамдардын жолу, кылган амалы сүннөткө дал келиши мүмкүн, бирок жүрөгү башка жакта болуп калышы мүмкүн. Анда дагы болбойт. Кээ бир адам жүрөгү Аллах үчүн болушу мүмкүн, бирок кылган амалы да дал келбей калышы мүмкүн. Эгерде ким ушуну түшүнгөн болсо, ушул эки нерсеге мисал кылып жазып берип койсоңуздар да болот. Бул нерсе ушу сиздердин жүрөгүңүздөрдө бекем болуп калышы үчүн, сакталып калышы үчүн. Себеби ушул таразада туугандар, ушинтип билиңиздер да, бул эки шарт болмоюнча эч кандай мага сооп жазылбайт турбайбы деп. Бул коркунучтуу да туугандар. 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл бир жакшы амалдар кылып жүрөсүң, бирок эч кандай сооп жазылбайт. Китепчиңде 0 да 0. Ошон үчүн кээ бирөө айтат, мен эми жакшы ойдо болуп атпаймынбы? Жакшы ойдо кылып жасап атпаймынбы дейт. Туура жакшы ойду эми ошол пайгамбар алып келген жолго сал. Кылган амалыңды. Кээ бирөө баланча деген дуа бар экен деп эле сүннөттө жок дуаларды аткара берет. Баланча деген зикир бар экен деп эле ал зикир пайгамбардын жолунда келген эмес андай. Бир ынсапсыз чала молдолор жазып койгон бир брошюра китептерин алып алып, ошону кайталап кыйналып жүргөндөр канча. Баланча деген намаз бар экен деп окуп жүрөт. Ошон үчүн айтат, канча адамдар намаз окуйт, бирок ал намаз текке. Канча адамдар орозо тутат, орозо жөн эле ачкалык. Же ихласы жок болушу мүмкүн, же кылган амалы сүннөткө дал келбеши мүмкүн. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, ким бир амал кылса, анда биздин сүннөтүбүз, жолубуз болбосо, ал рот деген сөз кайтарылат дейт. Өзүнө кайтарылат деген сөз кабыл кылынбайт деген сөз. Ошон үчүн бул нерсени туугандар түшүнүшү. Ибадат дегенде сөзсүз, ибадат деген намаз эле ибадат эмес да бул. Орозо эле ибадат эмес, ибадат көп. Мына уктаган уйкуңуз да ибадат болот. Эгерде ошон чын ниетиңиз менен эртең менен багымдатып турам, азыр уктабай калсам, анан эртең менен тура албай калам деп ниетиңизди түздөп жатсаңыз, ал дагы ибадат болот. Кылган зикириңиз ибадат, эмне нерседен кайрымдуулугуңуз ибадат. Кээ бирөө ушинтип түшүнөт, ибадатты мындай курчап койгон да, 4-5 эле нерсеге. Иштеп жүрөсүзбү, иштеп туруп үй бүлөңүздү багып атасызбы, ал да ибадат. Себеби ошол нерсени зарылдыкты аткарып, мен зарылдыктын артынан Кудай Тааланын ибадатын аткарам. Ошентип ниетти түздөп турасыз. Көрсүзбү, ихлас. Анан ошон үчүн кээ бир аялдар байкасаңар, үйдө отура бердим, жадап кеттим. Эркек да мен да колдай болуп иштей берип жүрө беремби, жадап кеттим. Анан көрөсүңөр, мен жумушум токтоп калсам, эмне болмок? Мунун баары ошол адам ниетин жаңылаган эмес. Ниетин, ихласын түздөгөн эмес Кудай Таалам. Эгер ар бир адам кылып аткан ишинде ихлас ниетин түздөгөн болсо, ал иштен жадабайт, намаздан жадабайт, жумушунан жадабайт. Себеби билип атат, Алла Таалам жараткан максатты көздөп, ошону ишке ашырып атат ал адам. Даярдык кылып атат өмүрүн, жакшылыкка өткөзүп атат. Аял дагы ошол, мына мен баламды тарбиялайм, бул менин жоопкерчилигим экен, тамагымды кылам, үйдү жыйнайм, билим алам. Жадабайт. Себеби ошол нерсе күндө соо топтолуп атат. Эркекке да ошол, ал кул эмес. Ал иштеп атат, милдетин аткарып атат, жоопкерчилигин аткарып атат, ошонун артынан сообун жыйнап атат, бала чакасын багып атат. Мына ошентип, ошон ниетин түздөсө, адам 24 сааттындагы адатын адам ибадатка айландырса болот.
Егер ниетін түздөсө 24 саат бою кулдай болуп жүрө бериши мүмкүн. Ошонун артынан барып жадап кетет, жашоодон түңүлүп да калышы мүмкүн. Ошону дагы кайталап коеюн туугандар, ушуну көздүн карайындай сактап коюңуздар. Ибадат болуп саналбайт экен таухид болмоюнча. Кадимки намазда дарат болбосо, намаз болбогондой эле. Эми ошол ибадат кабыл болуш үчүн сөзсүз эки шарт болуш керек экен. Биринчиси ихлас экен, экинчиси пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө дал келиш керек экен.